Кызыл Кыя шаардык ички иштер бөлүмүнүн жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмчөсүнүн кызматкерлери тарабынан жол эрежеси боюнча үгүт насааттарын жүргүзүп, айдоочуларга жана жөө жүрүүчүлөргө жол эрежесин так сактоо боюнча учурда коомдук жайларда жана жолдордо түшүндүрүү иштери алып барылууда. Мында сырткары кирип келе жаткан 2024 жаңы жыл майрам менен жол сакчылары айдоочуларды куттуктап, майрамдык белектерин тартуулоодо. Элге айдоочуларга кайрылып кетерим. Жол эрежесин так сактоого, жөө жүргүнчүлөргө белгиленген жолду кесип өтүүгө, тротуарлар менен басууга жана айдоочуларга спирттик ичимдигин ичпөөгө, ичип транспорт каражатын башкарууга, ошондой эле ата-энелерге жашы жете элек жаш өспүрүмдөргө транспорт каражатын башкарууга бербөөңүздөргө чакырабыз. Ошондой эле жаш өспүрүмдөргө жол транспорт каражаттарын башкарбоого, ал эми айдоочуларга болсо спирт ичимдиктеринен алыс болууга, жол эрежелерине баш ийүүгө эскертип, жол кырсыктарын болтурбоо чаралары жүргүзүлүүдө. Кызыл Кыя шаарынын жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн прапорщигин. Жаңы жылыңыздар менен. Рахмат. Жол эрежесин так сактап, мына пешеходдон өткөнүңүздөр үчүн сиздерге арзуан белек. Рахмат, сиздердин да ишиңиздерге ийгилик. Алып коесуздар. Ардайым ушундай элдин кызматында жүрө бериңиздер. Сиздердин да жаңы жылыңыздар менен, жаңы жылыңызда жаңы ийгиликтер каалайбыз. Кыргызстаныбыз өсө берсин, өнүгө берсин. Эскерте кетсек, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмчөсүнүн кызматкерлери майрам күндөрү элдин коопсуздугун камсыздоо, жол кырсыктарын болтурбоо максатында күчөтүлгөн тартипте иш алып барат.